адам улуулук өтмөйүнчө бир туугандар чыгат эми арыздаш ичинен. Кече дос эмес беле? Соке менен Аша. Дос эмес беле? Кадимкидей эле дос. Дос болгон үчүн корголуп 6 жыл губернатор кылып койду. Дос болгон үчүн премьер-министр кылып койду. Дос болгон үчүн Батыш мыйзамын Кыргызга таң уласа, Атамбаев Жээнбековду таң улады го Кыргызга. А бүгүн душман. Булар ак карага берилген улуулук эмес болчу. Бул пенделер. Карапайым элден дагы пас. Ааламдан берип коет булардычы. Адамзатты, элди жеген кара бит мите экен деп коет буларды. Ааламдан. Бул менин айтканым эмес. Аалам ак да, аалам бийик да, аалам эл жер адамзат үчүн да, алар үчүн булар кара бит митте экен деп коет. Бул ааламдык билдирүү, ааламга баары белгилүү деп. Биз үчүн башчы көрүнүп аткандар. А бирок аалам үчүн, аалам деген бийик түшүнүк го. Элдин башында турса, кайра митедей жесе, тоносо, митедей сиркелесе, митедей бир жерге кирип алса, унчукпай койсо, же жана башка, же өз кызыкчылыгын кылса. Анан ойлондум, чын эле булар кара битпи депчи. Анан илгери айтчу эле, биз биттеп кетчү элек бала кезде. Анан кийин бит жок болупту дейт. Эмнеге десе, адамдын мотиваласы бир химияга толгондуктан деп. Ал бит деле ошо таза адамда болот депчи. Анысы кандай чын эле ошо кыргыз таза болгондуктан, ак болгондуктан анан мителер жейт экен да. Мителер болот экен ошо таза элде, таза адамда болгондой. Анысы кандай булардын мезгили жакын-жакын деп бүтөт. Анткени аалам күчтөрү ушундай кызматта болуп атат. Кыргыз эли экономикадан кыйналабы? Жок, кыйналбайт. Кыргыз эли акчасыны тонналаган акча келет эми кыргыз элине. Тонна, ал санын да билбей калат. Канча тонна акчаң бар деши мүмкүн. Бирин-бири.